Токтогул атындагы номер 1 мектеп гимназиясынын англис тил мугалими Зекирова Нургүл. Энелер мектеби үчүн. Сабагыбыздын темасы үй-бүлөдө балдарды тарбиялоонун принциптери жана методдору. Сабагыбыздын максаты балага туура тарбия берүүнүн жолдору. Бала тарбиялоодо ата-эненин орду. Балага үлгү болуңуз. Саламатсыздарбы? Үй-бүлө коомдун бир бөлүкчөсү болуп саналат. Ошондуктан коом мына ушул үй-бүлөлөрдөн куралат. Үй-бүлөдө канчалык ынтымак болсо, анда коомду да ошончолук биримдик күчөйт. Ал эми үй-бүлөдөгү тарбиянын начар болуусу коомдун өнүгүшүнө жолтоо болот. Мына ошондуктан катардагы бир үй-бүлөдө болгон көйгөй бүт коомчулуктун да көйгөйү болуп саналат. Үй-бүлөдө балдардын тарбиясына кош көңүл мамиле кылса, анда алардын тарбиясыз чоңоюшуна жол ачылат. Ошондуктан коомдун өзөгү болгон үй-бүлөнүн бекемдөө үчүн таалим тарбияга терең көңүл буруу зарыл. Тарбиянын максатка багытталгандыгы тарбиялоодо адамгерчиликтүү, мээримдүү, адилеттүү мамиледе болуу принциби. Тарбиянын турмуш, жашоо, тиричилик менен байланышы. Баланы жаш өзгөчөлүктөрүнө ылайык тарбиялоо. Эмгек процессинде ишмердүүлүктү чогуу эмгектенип, жасап, айтып, жасатып тарбиялоо. Балдардын өз алынчалыгын, демилгесин, аң сезимдерин, иш-аракетин колдоп, баалап тарбиялоо. Кандай болгон күндө да шарты жок балаңызды сүйүңүз. Балаңыз менен чоң адамдарда сүйлөшүңүз. Башкалардын жанында балаңызды кемсинтпеңиз. Талабыңызды ачык айтыңыз, аны угууну үйрөнүңүз. Балдар улуулардын айткандарын эмес, кылгандарын турашат. Балага эмне кылып жатасың деп сурашканда, улуулардын жасаганын жасап жатам деп жооп берет экен. Жубайлардын бири-бирин сүйүүсү, мээрим көрбөй чоңойгон балдардын өсүүсүндө, басуусунда, сүйлөөсүндө, акыл калыптануусунда кечигүүлөр болот. Балаңыздын сизди сыйлашын кааласаңыз, балаңызга ар дайым жылмайып сүйлөп, жылуу мамиле жасаңыз, ниетинин эмне болгонун байкаңыз. Балаңыздын сезимдерине маани бериңиз, жанаага байкатыңыз. Балаңыздын сиздин сөзүңүздү угуусун кааласаңыз, жумуш бергениңизден кийин аны аткарып, аткарбаганына көңүл буруңуз. Баланын колунан келе турган жумушту аткарууга буйруңуз. Балага көңүл буруу. Изилдөөлөрдүн натыйжасында аталары кичине кезинен эркелетип өпкөн, ойноткон, көңүл бурган балдардын мектептеги ийгиликтери эң жакшы болгон. Ар дайым колдоочусу болуңуз. Баланын калыптануусунда ата-эненин жана үй-бүлөнүн ролу. Бала үчүн эң маанилүү болгон бул үй-бүлөдөгү жылуулук. Башкалар менен салыштырбаңыз, көңүл кош мамиле кылбаңыз, дем бериңиз. Тартынбастан суроо-суроосуна жардам бериңиз. Эксперимент кылып көрүүсүнө уруксат бериңиз. Меники гана туура дегенин алыс болуңуз. Максат кылуунун маанисин түшүндүрүп бериңиз. Пикирин сураңыз, пикирине маани бериңиз. Кучактаңыз, күлкүлүү нерселерди айтып бериңиз. Күлгөнүнө күбө болуңуз. Суранам деген сөз менен кайрылыңыз. Үлгү болуңуз. Бактылуу болгонду үйрөтүңүз. Бирге оюн ойноңуз. Кечирим сурагандан уялбаңыз. Баланын өзүнө болгон ишеничин өнүктүрүңүз. Убактыңызды бөлүшүңүз. Эмнеге кызыгарын байкаңыз. Балдарыбыздын жакындан таанылы. Эгерде бала душмандыктын ичинде жашаса, согушканды үйрөнөт. Эгерде бала кемсинтүүнүн ичинде жашаса, уялганды үйрөнөт. Эгерде бала уялуу менен жашаса, өзүн күнөөлөгөндү үйрөнөт. Эгерде бала түшүнүү менен мамиле кылган чөйрөдө жашаса, сабырдуу болгонду үйрөнөт. Эгерде бала аны колдоп турган чөйрөдө чоңойсо, өзүнө ишенгенди үйрөнөт. Эгерде бала мактоонун ичинде жашаса, баа бергенди жана баалаганды үйрөнөт. Көңүл бургандарыңыздарга рахмат. Саламатта болуңуздар.